Ассаламу алейкум, Китеп ТВ YouTube каналынын жалпы көрөрмандары, сиздер менен кайрадан Китеп ТВ элдик долбоору уланууда. Бүгүн бизде конокто Кыргыздын чыгаан кызы, китепкөй кызыңыздар Жанара Ажибаева болмокчу. Саламатсызбы, Жанара? Кош келипсиз. Саламатсызбы. Биринчиден Китеп ТВ каналынын көрүүчүлөрүнө салам жолдойм. Жана ошондой эле сиздерге дагы ушундай жакшы адамдар, мындай жакшы китеп сүйүүчү адамдарды чакырып, өзүңүздөргө конок кылганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Кош келипсиз. Бүгүн бизге кайсыл китеп тууралуу айтып бермекчисиз? Өзүңүз тууралуу көрөрмандар менен таанышып, кыскача маалымат бере кетсеңиз. Мен өзүм тууралуу айтып кете турган болсом, менин атым Жанара Ажибаева. Негизи Жалал Абад областынын Аксы районунда төрөлгөн. Мен учурда Кыргыз-Түркман университетинин философия багытында билим алып жатам. Бүгүн сиздерге даярдап келген чыгармам мындан 2 кылым мурун жашап өткөн Жан-Жак Руссонун Тарбия же болбосо Эмили деген шакиртине арнап жазган чыгармасын айтып бермекчимин. Эң сонун, эмне үчүн бул китепти тандап алдыңыз? Башка китептерден өзгөчөлүгү кандай? Негизинен мен көптөгөн чыгармаларды окуйм, бирок ошолордун арасынан мен бүгүн айтып берүү үчүн ушул китепти тандап алдым. Эмне үчүн? Анткени бул китепти бир эле кичинекей жаш балдар эмес, бүтүн адамдарга тарбия, таасир берүүчү чыгарма деп айтсам болот. Ошол себептен мен ушул чыгарманы элиме жеткизгим келди да. Анткени мындан 2 кыл мурун чет өлкөлүк жазуучу аркылуу жазылган чыгарманы азыркы учурда көпчүлүк билбесе керек деп ойлойм. Эң сонун. Китептин сизге таасир берген жерлери кандай болду? Жалпы маалымат кандай каармандар бар? Автор кандай идеяны берген? Ушулар тууралуу маек кылалы, Бул чыгармада жалпы каармандар тууралуу айтпайт. Автор өзү негизинен 1712-жылы Францияда туулган жана ошондой эле француз жазуучусу жана философу катары бүтүн дүйнөгө таанылган адам деп билсек болот. Жана бул чыгармада бир гана Эмили деген өзүнүн шакиртине арнап жазган чыгармасы. Бул бир гана Эмилиге жазган чыгарма дебестен биз бүтүн кандай десем, дүйнө жүзүндө жашап жаткан адамдарга арнап жазган чыгарма деп айтсам болот да. Анткени бул чыгармада биз кичинекей балдар жөнүндө гана, ошол балдардын тарбиясы жөнүндө гана билебиз деп айтпайбыз. Бүтүн дүйнө жүзүндөгү, мисалы, жаш бала кандай болуш керек, бирок ошол жаш баланын тарбиялуу болушуна, ошондой чыгаан болуп жетишишине ата-эненин, чөйрөнүн, коомдун кандай таасир бериши керек экендиги жөнүндө дагы билсек болот да. Мен мындай айтып кете турган нерсе, бул чыгармада баланын төрөлгөндөн баштап 1 жашка чейинки убактысы, 1 жаштан 12 жашка чейинки, 12 жаштан 15 жашка чейинкиси жана 15 жаштан 24 жашка чейинки этаптарын бөлүп кароо аркылуу автор бизге мындай бул чыгарманын таасирдүү кылып жеткизгенге аракет жасаган деп айтсам болот. Эң сонун. Негизи баягы китепти окуганда биздин негизги оюбуз, негизги максатыбыз тексттин автордун оюн суруп чыгып да, мындай айтканда негизги маанисин алуу. Китептен сиз кандай таасирлендиңиз? Мындай эң таасирдүү окуяларды айта кетсеңиз. Ооба, мен айтып кете турган нерселер аябай көп. Жана бардык окурмандарга дагы сунуштап кетем бул чыгарма боюнча. Мында мен баланын кандай тарбия алыш керек экендигин жана ошону биз өзүбүз көрүп жүрөбүз да, биз деле бала болуп ушул жашка чейин ата-энебизден коомдон тарбия алып келип атабыз. Ошол жакта мисалы ата-энелер кандай болуш керек, биз кандай болушубуз керек, өзүбүздүн бир туугандарыбызга, келечекте эне болгондо өз балабызга кандай тарбия беришибиз керек, ошол тууралуу айтылат да. Эмили деп айтканымдын себеби, бул чыгармада айтып кетет, эгер бала дейт кичинекей төрөлгөн убагында эненин курсагында жаткан кичинекей бир мындай капастан чыкты дейт да, бала ошол жерден чыкты, бирок ал жерден чыгаары менен эне дагы ороп, нерсе кылып же өзү сүйгөн нерселерди жасатып, ukта деген убакта уктатып, тамакты кандайдыр бир ыйлаган убакта чуркап келип бере калып, же анан токтогондо эле сразу ал нерсеге да тыюу сала калып туруп, ошондой чектөөлөр аркылуу бир чынжырсага байлап койду дейт да баланычы. Бирок баланы ошол учурларда айрыкча ошол төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейинки убактысында аябай мындай башкача мамиле кылыш керек дейт да. Бала ошол даражада чоңойсо, мындай коомубузда аябай гений, жакшы адамдар тарбияланып чыгат деп айтат да. Баланы мындай эне балага сүт берүүсү керек, ашыкча тамактардан дагы мындай сүт менен багуусу, баланы ушунчалык жакшы мындай жакшы өсүүсүнө тарбия берет деп айтат. Андан сырткары бул баланын өсүп чоңоюп жаткан учурларында Жан-Жак Руссо
бир нерсени баса белгилеп айтат да, баланы тарбиялоодо дейт, мындай өзүңөр сүйгөн дейт, эне өзү сүйгөн нерсени же кандайдыр бир нерсени муктаждык аркылуу гана бербеш керек дейт да. Балага бир нерсени түшүндүрүүдөн мурун дейт, ошол нерсе жөнүндө айтып, ал нерсени балага сүйдүрүш керек дейт да. Эгер балага бир нерсени сүйдүрүп койсоң, мисалы, мол суу деп туруп ушул суудун пайдасын айтып берип, ошол сууду балага сүйдүрсөң, бала андан аркы татаал бир нерселерин өзү үйрөнүп алат деген максатта ушул чыгарманы жазгам да. Эң сонун чыгармада өзү аты айтып кеткендей эле Эмиль деген каарман берилиптир. Бул каарман тууралуу да кандай нерселерди айта аласыз? Кандай жолдор менен чоңойду? Каарман тууралуу айтып кетсем, бул каарманды айтат, бул менин чыгармамдагы эң идеалдуу каарман дейт да. Мен бардык мындай замандаштарыма ушул нерсени тарбия аркылуу берем, бирок ошол жерде мен өзүм мисал катары көрсөтүп, жок, андай болбош керек бала. Бала деген мондай болуш керек деген мисалды ошол Эмиль шакирт аркылуу түшүндүрүп берип атат да. Руссо, ооба. Бул жерде айтат, менин руссом дейт, башка бийик даражалуу адамдарга, кандай десем, бийик даражалуу адамдарга мындай эме кылбайт дейт да. Эки жүздүүлүк кылып, аларга мынтип жагалданып барып жакшылык Кошоматчылык ооба, ошондой кылбайт дейт да. Ал деген мындай, ким кандай болсо ошондой мамиле кылат дейт. Бирөөдөн жакшылык күтпөйт дейт, бирок өзү жакшылык кылат башкаларга дейт да. Бир да айрыкча бир нерсени баса белгилеп айтып кетет, азыр биздин коомубузда аябай жайылып кеткен нерсе, бул мисалы жогорку даражалуу, мисалы биз өзүбүз атап атпайбызбы, чиновник деп атайбыз, мисалы бийлик башында турган адам, мугалим деп айта турган болсок, көпчүлүк окуучулар азыркы учурда ушул нерсеге көнүп калышкан да, мындай эки жүздүүлүк кылып, ошол жагыныш үчүн же бир беш алыш үчүн ошол адамга жагынууга аракет жасашат да көбүнчө окуучулар. Ошол нерсени айтат да, менин окуучум дейт, андай кылбайт дейт да. Болгон нерсесинин баарын айтат, бирөөдөн жардам күтпөйт, жардам берет, жана ошондой эле мындай даражасы бийик адамга караганда өзүнүн улуу, анан мындай жакшы иш кылган адамдарды көбүрөөк сыйлайт деп айтат да. Демек, мен бул жерден тарбия алдым. Биз өзүбүздөн өзүбүз коркпошубуз керек. Качан кандай учурда болбосун, өзүбүздүн ичибизден чыгып аткан сезимдерибиз аркылуу, ичибизден чыгып аткан мындай күчүбүз аркылуу адамдарга жакшылык кылып, жакшылык кылган нерсебизди ошол жерде унутуп, жана коомубузда өзүбүздүн эркибиз жетишинче, күчүбүз жетишинче мындай жакшы нерселерди жасоого аракет кылышыбыз керек да. Анан мен бул чыгарманы айтып кетип атканда, баары эле ошол Жан-Жак Руссо деген ким болду экен деп ошол жакка кайрылат да. Ал жерде карап жатканда өмүр баянын карап туруп, эми Жан-Жак Руссо өзү ушундай адам болсо, анан моундай чыгарманы жазганы кандай деп ойлонуш мүмкүн. Бул жерде бул Жан-Жак Руссо 5 балалы болгон. 5 бала болуп, бирок 5 баласын тең мен бага албайм деп жетимканага берип салган да. Бул нерсени туура биз түшүнүшү мүмкүн да. Мындай бирөөгө жазып тарбия берип атат, бирок өзүнө ошону жасап кылган жок депчи. Анткени ал учурдан мындай бакканга эмеси болгон эмес да. Социалдык жактан, материалдык жактан анын жетишкендиктери болгон эмес. Ошол себептен балдарым эч болбосо ошол жетимдер үйүндө болсо дагы бир аз жакшы тарбия алсын деген максатта ошол жерге мындай жетимдер үйүнө берген деп айтылат кээ бир маалыматтарда. Биз эми так маалыматын билбейбиз ал боюнча. Анан ошол жакта мен өз балдарыма ушундай тарбия бере албадым, бирок мындан кийинки коом, менин мындан кийинки замандаштарым, менин досторум ушул нерсеге барбаса экен деген максатта ушундай чыгарманы жазган да. Анан бул шакирти аркылуу түшүндүрүп кеткенде, аялдар тууралуу өтө мындай карап маани берип айтканда, аял заты дейт, баланы тарбиялоодогу эң мындай маанилүү ролду ойногон каарман дейт да. Аял заты балага сүт берет дейт, багат, эмизет, тарбия берет, ошентип чоңойтот дейт да. Ошентип тарбия бергенде аял затын ушунчалык сыйлашыбыз керек дейт. Жана ошондой көп мындай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беришибиз керек баланы тарбиялоодо дейт да. Андан сырткары бул аял затын ал Софи деп атаган. Софи деген сөздү баарыбыз эле билебиз, сүйүү дегенди түшүндүрөт. Анан эненин мээрими, эненин сүйүүсү дейт, дүйнөдөгү эң күчтүү насаатчыдан дагы мындай күчтүү бир нерсени тартуулайт балага дейт да. Ошол себептен мындай баланы төрөр замат мындай багуучуларга берип тарбиялабастан, ошол эненин колунда, эненин тарбиясын алып, жакшы бир нерселерди үйрөнүш керек деген максатта жазгам.
Ар бир бала өзүнүн ата энесинен мээрим көрүп чоңоюш керек Ооба. деген идеяны берген эң сонун бул китептин жүрүшүндө менде мындай суроо болду. Менин оюмча көрөрмандарда дагы ой пайда болсо керек. Жан Жак Руссо бул китеби аркылуу балдарга тарбиялоо жолун үйрөтүп кетти да. Ал эми биздин азыркы коомдо өзгөчө Кыргызстанда ушул Жан Жак Руссонун баягы өзүнүн жазган философиясы же болбосо сабактары аркылуу окшоштуктар, айырмачылыктар барбы сиздин оюңузча? Бала тарбиялоодо өзгөчө. Ооба, албетте азыркы бир эле Кыргызстанда деп айтпайм, мен бүтүн дүйнөдө бул нерсе олуттуу жана глобалдуу маселелердин бири болуш керек. Алардын катарында биз кичинекей болсок дагы ошо 6 миллион калкыбыз менен мындай анча-мынча жакшы бир ийгиликтерге жеткендерибиз бар жана азыркы коомдо кандай десем, азыркы жаштар аябай мындай бир эле жаштар деп айтпайм, ата энелер деле туура эмес нерселерди кылып атышат да. Мисалы, бала төрөлөрү менен ага жалган сүйлөгөндү үйрөтүп коебуз да. Мисалычы, бала кандай десем, ата эненин биринчи ата энеден тарбияланат да бала. Ошол себептен ата эненин сүйлөп тарбия берүүсүнөн эмес, иш жүзүндө көрсөтүп тарбия бергенден көрө фасилет деп жазган да бул чыгармада. Ошол сыңарындай эле кандай десем, биз бала төрөлөрү менен эле мындай бир нерселерге ороп коебуз, жалгандан, мисалы апасы жок болсо жалгандан бир атайын жасалмалап бир нерселерди бере калып алдайбыз, мисалы. Анан бир аз чоңойгондо уже акылы кирип баштаган убакта биз, мисалы, ата энелерибиз айтат да мындай деп жалган сүйлөп үйрөтүп коюшу мүмкүн. Бул нерселер биздин жаштарыбызга аябай таасир этет да. Туура эмес Анан ооба, анан бир нерсени кылганда дагы мындай балдар ата энеден ата эне өзү талап кылган нерсени жасаткысы келет да бизге. Ошол себептен анан балдар мындай жалган айтканга үйрөнүшөт. Кандай десем, ата энесинен корккон себептен ошол ичиндеги болуп аткан бугун чындык катары мындай айтып бере албайт да. Ошол нерсени да аябай басым жасап айткан. Эч качан мындай балага тыюу салбагыла дейт да. Бала эгер бакыргысы келдиби, бакырып алсын дейт да. Ошол жерде бакырып, кыйкырып ойноп алсын дейт. Ошол жерде анан баардык жерде өзүнүн оюн кенен айтканга үйрөнөт дейт да. Баланы ушунчалык бала төрөлгөндө гений болуп төрөлөт дейт. Ошол генийликти биз өзүбүз кылабыз дейт да. Бул деген мындай менин жашоомдо калган эң мындай чоң тарбия деп айтсам болот да. Бул нерсени мен өзүм дагы мындай келечекте эне болсом, мен ушул нерселерди кылбайм, бул нерселерди кылам деп аябай таасир алган жерлерим көп болду. Эң сонун чыгарма демек бала тарбиялоо боюнча өтө жакшы жазылган экен, баарыбызга эле маалым болду окшойт. Эми бул чыгарманы сиз канча убакытта окуп бүттүңүз? Деги эле күнүнө канча убакыт бөлөсүз китеп окууга? Мен бул чыгарманы окуп жатканда, бул негизи француз тилинде жазылган чыгарма. 1762-жылы жарык көргөн экен бул чыгарма. Анан бул чыгарманы окуурума себеп болгон мугалимибиз биздин университеттеги бир мугалим аркылуу маалым болду. Ал мугалимибиз биз мындай сүйлөшүп отурганда бизге ушул китеп аябай сонун китеп, окуп көрбөйсүңөрбү деп сунуштап калды да. Анан келип эле мен биринчи орусча форматын окуп чыктым. Ал 596 бет болчу. Ал орусча форматын окуп бүткөндөн кийин айрым бир жерлери мен үчүн мындай дагы түшүнүксүз болгондой болду. Бир жолу окуганда мындай так түшүнө албайт экенсиң да. Андан кийин түркчө форматын окуп көрдүм. Түркчө форматын окуганда дагы түшүнүктүүрөөк болду, дагы түшүндүм. Анан суроолор жаралды. Ал суроолорду барып ошол мугалимге берип, мындай болгондо кандай болот, эмнеге мындай максатта жазып атат деген менде суроолор болду. Ошол суроолорго агайым болушунча өзүнүн аракетин жумшап жооп берди. Айрым бир суроолор бар, ал азыр деле өзүмдүн көдөнүмдө мындай кайнап турат деп айтсам болот да. Азыр деле монтип чыга албайм. Мен күн сайын ошол нерсени аракет кылып тапканга аракет кылып атам. Негизинен мен китеп окууга күндө 1 сааттай убакыт бөлөм. Мындай көбүнчө бизде өзүмдүн кесибим философия болгондуктан аябай көп китеп окуганга туура келет. Ошол себептен көбүнчө көркөм адабиятка ушундай 1 саат убакыт бөлөм. Ал жерде дүйнөлүк адабияттардан окуйм, кыргыз адабиятынан окуйм, дин тармагынан окуйм. Ушинтип ар күнү ар кайсы тармактан бир аз окуп аракет кылам. Эң сонун азаматсыз. Ар кайсы багытта китеп окуйм деп айтып калдыңыз. Бул эң жакшы көрүнүш менимче. Ал эми биздин Китептүү YouTube каналынын көрөрмандарына өзүңүздүн каалоо тилегиңиз болсо, дагы башка окуй тургандай сунуштоо китептериңиз болсо, сунуштап айтса кетсеңиз болот. Биринчиден ошол Китептүү каналынын көрүүчүлөрүнө мындан ары дагы көп китеп окушун айта кетмек элем. Жана ошондой эле биз мындай китеп окуу аркылуу бүтүн, мисалы, бир жерлерге, дүйнө жүзүнүн кайсы бир жерине бара албай жүргөн болсок, ошол китеп аркылуу биз ошол жерлерге бара алабыз. Кандайдыр бир ичибизде бук болуп аткан болсо, ошол китеп аркылуу биз ал нерселерди чече алышыбыз мүмкүн. Мындайча айтканда, жашоого болгон ийгилик, жашоого болгон мындай
кубанычың ошол китеп аркылуу ачылат экен десем болот. Жана ошондой эле мен акыркы 1 айдын ичинде 6 китеп окуп бүтүрдүм. Ал деген Тара Вестовердин окуучу кыз чыгармасы болду жана ошондой эле Эмиль чыгармасы жана ошондой эле Платондун чыгармаларын окуп көрдүм. Андан сырткары кыргыз чыгармаларынан өзүңдү өзгөрт деген биздин дин тармагында иликтенген Абдышүкүр Нарматов агайыбыздын китеби болду жана Чыңгыз Айтматовдун Кылымга артар бир күн китебин кайра кайталап окуп чыктым. Ошол китептер болду. Сиздерге айтып кетерим, күн сайын эч болбосо мындай 1 саатка жетпесин, жарым саат, 15 минуттадан болсо дагы китеп окуп турсаңыздар, бул сиздердин мындай жашоого болгон көз карашыңарды аябай өзгөртөт деп айтсам болот. Эң сонун сизге да чоң рахмат. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип, биздин Китеп ТВ YouTube каналыбыздын көрөрмандарына өзүңүздүн жакшы көргөн китебиңиз тууралуу айтып, сонун маек куруп бердиңиз. Чоң рахмат, ийгиликтерди каалайбыз. Китеп менен, билимиңиз менен бийиктерди багындыра бериңиз. Ал эми биздин YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенти Жанара Ажыбаева болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.